Баткен районунун аймагында ички жолдорду оңдоп түзөө жумуштары жүрүүдө. Курулуштар мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланууда. Алыскы айылдарды район борбору менен байланыштырган жолдорго жана айыл ичиндеги негизги жолдорго асфальт төшөлүүдө. Жолдор эскилиги жетип, жылга ямочный иштерди аткарчу эле быйыл мына жаңыдан жаңы асфальт төшөп берип ататтар. Жакшы. 20 километрде ички жолдорду эсептегенде бир 20 километрге тегерегинде оңдоо түзөөгө муктаж жолдорубуз бар. Баткен районунун чек аралаш жайгашкан Аксай айылында 1 километр жерге асфальт төшөө иштери башталды. Ошондой эле Көктерек, Таштумшук айылдарында 700 метрдей жерге асфальт төшөлөт. Бул тууралуу райондук деңгээлде кошуна Тажикстан мамлекети менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жолчулардын айтымында асфальт төшөө иштерине 12 миллиондон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. Жол куруучулар Аксай айыл аймагына караган жолдорду оңдоп түзөө үчүн кошуна мамлекеттин айылдарын аралап өтүүгө туура келет. Мындан улам курулуш иштери эки тараптуу макулдашуулар менен ишке ашат. Көктерек айылына, Таштумшук айылына дагы биз жол куруу үчүн Тажик Республикасынын территориясы менен өтөбүз да. 4 көчө деген участкадан киребиз. Көктерекке дагы, Таштумшукка дагы азыр ошо районубуздун акими сүйлөшүп атат. Буюрса чечип берсе, ал жакты дагы чечилип калса, бул Аксай айылынын асфальтынан кийин эле аталган жерлер жасалат. Быйылкы жылы Баткен районунун көп жылдан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген Баткен Карабак жана Тоолуу айылдарга алып барган Айгүлташ Согмент жолу сыяктуу муктаждык күч болгон жолдор эске алынган. Башка жерлерде суу бою Карабак ошо Достук Кызылбел жолу оңдолот. 40 миллион сом акча каражат каралган. Анан Баткен Карабак жолу оңдолот. Анан Айгүлташ Согмент жолу бул жол дагы Өзбекстан Республикасынын Сох анклавы менен чектешкен жолда бул Айгүлташ Согмент Таян жолу. Азыр анын жолдун жүрүшү асфальт төшөөгө жакындап, астыңкы основаниясын даярдоо иштери жүрүп атат. Жакынкы 4-5 күндөн кийин уже асфальт төшөөлү башталат ал жакта да. Ал эми жалпы Баткен облусунда 2022 жылы 37 чакырымга жакын жерге асфальт төшөө пландаштырылган. Бүгүнкү күнгө анын 7,5 чакырымдан ашууну асфальтталып, белгиленген жумуштун 20% бүткөрүлгөн. 37 чакырым жол үчүн мамлекеттик казынадан 261 миллион 500 миң сом каралган. Жылдын акырына чейин 100% аткарылат деген үмүттөбүз. Бүгүнкү күндө 615 миллиондан 122 миллион сом акча бөлүнүп, ошол жаша иш аткарылып атат. Бул бир 20%дай иш аткарылды да. Быйылкы жыл жаан-чачындуу болуп, погода төмөн келгендине байланыштуу асфальттоо иштери кечирээк башталды десек болот. Облустун ички жолдорун асфальттоо жумуштарынын алкагында учурда Баткен Карабак, Айгүлташ Согмент, Баткен Бужум, Кызылжол, Достук, Аксай жолдорунда жана Разаков шаарындагы негизги аянтта асфальттоо жумуштары жүрүүдө. Айжамал Абдыкарова, Аскар Баймуратов, Салам Медиа.